Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бул ирет Түркмөнстан Республикасынын борбору Ашхабадка чогулду. Бул жылы уюмга төрагалык кылуу вазифасы Түркмөнстан өлкөсүнө өткөн 2018 жылы Тажикстандан өткөрүлүп берилген. Андыктан жыл бою аталган өлкөнүн төрагалыгы алдында өкмөт башчылардын деңгээлине чейинки маданий гуманитардык соода экономикалык алакаларды чыңдаган бир нече жолугушуулар уюштурулду. Кезек өлкө башчылардын кеңешине келип жеткен болчу. Ушул себептен мамлекет башчылары бүгүн Ашхабадка чогулуп отурушат. Жыйынга катышуу үчүн келген президент Сооронбай Жээнбековдун учагы да Ашхабадтагы эл аралык аба жайга келип конду. Учактан түшкөн өлкө башчысын Түркмөнстан Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасынын орун басары Эсенмурат Оразгелдиев тосуп алды. Бир күндүк иш сапардын алкагында өлкө башчысы эки тараптуу жолугушууларды өткөргөнгө да үлгүрдү. Эң алгач конок ээси болгон Түркмөнстан Республикасынын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө лидерлер Кыргызстан жана Түркмөнстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана артыкчылыктуу багыттарын талкууга алышты. Сооронбай Жээнбеков Гурбангулу Бердимухамедовду КМШдагы аракеттеги төрагалыгынын ийгиликтүү аякташы менен куттуктады. Өлкө жетекчилери эки тараптуу кызматташууну активдештирүү боюнча жакынкы мезгил аралыгына биргелешкен пландарды белгилешти жана эки тараптын ар кыл тармактагы кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Ошондой эле Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди кеңейтүүгө кызыктарлыгын кошумчалашты. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү ушул жылдын 7 айына карата алынган маалымат боюнча 6 миллион 479 миң долларды түзгөн. Президенттер шериктеш өлкөлөр үчүн бул да чек эмес экендигин айтып, товар алмашуунун көлөмүн дагы да арттыруу керектешти. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Түркмөн кызматташтыгы соода, туризм, транспорт, логистика жана айыл чарба тармактарында жүргүзүлүп келет. Маселен, 7 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстандан Түркмөнстанга экспорттолгон товардын көлөмү 2 миллион 836 миң долларды түзсө, импорттун суммасы 3 миллион 43 миң долларга жеткен. Түркмөн лидери менен жолугушкан соң президент коңшу Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүү жүргүздү. Анда эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын азыркы абалы жана аны өстүрүү, ошол эле учурда чек ара кызматташтыгын да талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон жакынкы келечекке карата эки тараптуу ымаланын артыкчылыктуу пландарын сөз кылышты. Өлкө жетекчилери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо процессин тездетүүнүн маанилүүлүгүнө да токтолушту. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик жетекчилери буга чейин август айында Тажикстандын чек арага жакын аймагында жолугушуп, андан соң Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында да сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Бул ирет өлкө лидерлери көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуунун алкагында жолугушуп отурушат. Акыркы 3 айдагы 3-чү жолугушуусу десек да болот. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны түшкө жакын башталды. Жыйынга катышуу үчүн Ашхабадка Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон, Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян келген. Эң алгач өлкө башчылары чогуу сүрөткө түшүштү. Лидерлердин жыйынында уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууга алынды. Сөз сүйлөгөн өлкө башчысы шериктештикти бекемдеп, соода экономикалык ымаланы чыңдоого өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгын белгиледи. Шериктеш мамлекеттер арасында эркин товар жүгүртүү аймагын түзүүнү сунуштады. Важно создать благоприятные условия для предпринимательства и налаживания взаимовыгодных деловых связей. Для этого важным является полноценное функционирование зоны свободной торговли между странами Содружества. Биз бүгүнкү дүйнөдө өлкөлөрдүн протекциялык саясатка кайтып келүү көрүнүштөрүн байкап жатабыз. Жүк ташуу, автоунаа жана темир жол ташууларында өлкөлөрүбүздүн кызматташуусунун жаңы мамилелерине чыгып, транспорттук коридорду кеңейтишибиз керек.
КМШнын жаңы экономикалык өнүгүүсү жөнүндө стратегиясы шериктештиктин потенциалын толугураак колдонууга негиз болот деп ойлойм. Биздин көңүл биргелешкен экономикалык долбоорлорду өнүктүрүүгө жана өнөр жай кооперациясын кеңейтүүгө бурулушу зарыл. Сфера транзита грузов, автомобильных и железнодорожных перевозок и расширять транспортный коридор. Отурумда КМШга катышкан мамлекеттердин стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланды. Өлкө башчысы кызматташтыкты маданий гуманитардык чөйрөдө да өнүктүрүү керек экендигин белгилеп, ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө тууралуу сунушту кыргыз тарап колдоголарын айтты. Кеңешмеде күн тартибине чыккан маселелердин бири да дал ушул улуу жеңишти белгилеген тарыхый дата тууралуу болду. Кыргызстан поддерживает обращение глав государств участников СНГ в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. День Победы – знаменательная дата, напоминающая об общей истории и судьбе наших народов. Жеңиш күнү жалпы тарых жана элдерибиздин тагдыры тууралуу эскертип турган, өзгөчө бизди узак жылдарга бириктире турчу ыйык эскерүү күнү, алдыдагы улуу жеңиштин мааракеси. Бул биздин фашизм менен күрөшүүдө курман болгон аталарыбыз жана чоң аталарыбыздын элесине таазим этүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк. Биз тарыхыбызды сактап калып, аны кайрадан жазып чыгуу аракеттерине биргелешип каршы турушубуз керек. Кыргызстан улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесине байланыштуу иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрөт жана бул тууралуу айтылган өлкө башчылардын сунушун толук колдойт. По случаю 75-летия юбилея Великой Победы на самом высоком уровне. Жыйындын соңунда мамлекет жетекчилери биргелешкен бир нече документтерге кол коюшту. Шериктештер заманбап чакырыктарга, терроризм, экстремизмге каршы биргелешип күрөшүүгө макулдашышты. Амантур Шергазиев, Нурдан Бакыты уулу, Пирамида, Ашхабад шаары, Түркменстан.